Россиянын Москва шаарында жашап, иштеп жаткан Баткен областынан барган мекендештер кайрымдуулук акциясын өткөрүп жатышат. Салам медианын Москвадагы кабарчысы Нуржамал Табалдиева маалымдагандай, Москвадагы мигранттар арасында кайрымдуулук иш-чарасын демилге катары Урмат Байматова көтөрүп чыгып, мүмкүнчүлүгү чектелүү, майыптыгы барлар жана жардамга муктаждар үчүн кийим-кече жана ар ким колдон келгенин чогултуп жатышат. Кайрымдуулук марафонуна Баткен облустук коомунун жетекчиси Сагынбек Расулов, Баткен райондук коомдун башчысы Султан Камалов баш болгон мекендештерибиз чогултуп ар тараптуу колдоо көрсөтүштү. Орозо айында жардамга муктаждар үчүн кол сунган ар бир мекендештерибизге ыраазычылык билдирип, жакшы сөздөр айтылды. Чогултулган жардам казыят тарабынан муктаждарга таркатылат. Атайын унаа жүктү алып кеткенге чейин Москва шаарында жардам чогултуу дагы деле уланып жатат.